أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Бишкектеги Карылар үйүнүн жашоочусу Эсенгул ата бүгүнкү айт намазды элге окшоп борбордук аянтка же мечиттерге барып жамаат менен окуй алган жок. Ал ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен алыс барбай Карылар үйүндөгү намазканада тең туштары менен мусулмандык парызын аткарып, улуу күндө жараткандан эл жерге амандык, береке тиледи. Жерүстү сактайбыр. Амин. Акыркы немесин Рамазан айынын оросонун акыркысын ушун тосуп атканда майрам булда. Негизинен элге мусулман элдердин баарына майрам болот. Алла Таала ушул мусулман элине майрамды расылган үчүн барлык мактоолор Алла Таалага, саламыбыз пайгамбарыбызга, пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам баарыбызга неме кылып кеткен. Ушуну өтүнүп айтып жазып кеткен. Ошонун баарын мына ошол жерде намаз окуп, борсогубуз бар мындай майтокоч атайын чыгарабыз. Майтокочторду беребиз. Ошол конфет, печенье, колбаса, сырыбыз бар абит. Карылар үйүндө бүгүн өзгөчө күн экени анын ашканасынан эле байкалат. Мындагы улуу муундагылардын көңүлүн көтөрүп, аларга жакшы маанай тартуулоо үчүн ашпозчулар таң атпай майрамдык дасторкондун камын көрүшкөн. Айт күнүнө карата тамак болду. Биринчибиз кесме шорпо, эт менен, экинчибиз плов, эти менен салаттарыбыз бар. Борсок жасайбыз кыргыздын улуу күнүнө. Тамактар жакшы эле болот, жакшы эле жасайбыз, аракет кылабыз. Мында баш калкалап келе жаткандар чындыгында Карылар күнүндө гана көңүл чордонунда болбосо, башка майрамдарда көпчүлүктүн эсине деле келбээрине күбө болдук. Орозо айтка карата анча-мынча жөнөкөй жарандардын ичинен же студенттер арасынан чыккан демөөрчүлөр гана келип, таттуу таратып, абалдарын сурап кетишет. Ал эми мамлекет кадимки күндөрү тамак аш үчүн ар бирине 100 сомдон каражат бөлсө, майрам күндөрү 105 сом бөлөт экен. Ашыкча берилген 5 сомго да мындагы улгайгандар ыраазы. Эми бүгүнкү айт майрамы биздин үйдө аябай шаңдуу, аябай жакшы маанайда өтүп атат да. Жаштар келип бүгүн эртеңден бери канчалар келип бизди поздравить этип кетишти, тамак аштарын алып келип атышат, кийим кечесин алып келип берип атышат. Поздравляем, конечно. Хоть мой русский, но все равно. Өзүм башка динди кармасам да бүгүнкү мусулмандардын майрамы менен куттуктайм, дүйнө элине тынчтык каалайм. Көрүп турганнардай эле бизге майрамдык дасторкон даярдашыптыр. Абдан ыраазыбыз. Ушундай айт майрамдарын ар бир улгайган киши бала бакырасы, үй бүлөсү менен белгилөөнү каалайт. Бирок алардын көпчүлүгүнөн баш тартып койгон балдарынын арасынан берекелүү орозодо же мусулман үчүн бүгүнкүдөй улуу күндөрдө кабар алып кеткендери дээрлик жок. Бул деген ар бир адамдын жеке эле биздин жашаган жашоочулар эмес, ар бир мусулман баласынын жүрөгүндө эң өзүнө дуа тилечү ай, ушул Рамазан айы деп эсептейм да. Булар деле ар бир басып өткөн сайын Кудайдан жалынып, биздин колдорубузду кармап, намазканага кирип алып, Курандын китептерди кармашып, Кудайдан ден соолугун тилешип, андан кийинки муундарга ушундай ыйман тилешти да чынында. Ушундай эмени келип ар ким өз үйүндө тозгусу келет. Биз 1000 бара пайлаган күндө дагы эсептейбиз, что биз өз үйүнө жетпейт. Ошо балдарына ыйман тилейт элем. Белгилей кетсек, Бишкек шаардык карыялар үйүндө ушул тапта 217 киши жашайт. Алардын 70ке чукулу майыптар болсо, анын 50-сү төшөктөн тура албай калгандыктан өтө кароого муктаж. Чынара Нурсеитова, Бекназар Шерманбетов, Нью ТВ.